Саламатсыңар балдар, кутман күнүңөр менен барыңарга чың денсаулык каалайм. Бүгүн чын Куран айынын 22-си күнгө шаршемби. Бүгүн биздин тема, сабактын темасы жөндөмөлөр. Тике жана кыйыр толуктооч жөндөмөлөр бул падежи. Тике жана кыйыр толуктооч прямое и косвенное дополнение. Эмесе балдар, силерден сураныч, өтүлүп жаткан кайталоо сабактарына өзгөчө көңүл бургула. Анткени биз силер менен жыл аягында болуучу экзаменге да даярданып жатабыз. Балдар, дети, внимательно слушаем этот урок и подготовка к экзамену. Эмесе сабактын темасы. Биринчи, кечиресиңер, сабактын максаты. Биринчи, жөндөмөлөрдү кайталоо аркылуу алган билимдерибизди бышыктайбыз. Тике толуктооч менен кыйыр толуктоочтун айырмачылыгын билебиз. Повторяем падежи, укрепляем знания и будем знать разницу между прямым и косвенным дополнением. Экинчи, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Балдар, өткөн сабакта биз эмне иш кылганбыз, эмнелерди өткөнбүз, кичине кайталайбыз жана кичине эсибизге салабыз. Чогуу иштейбиз. Биринчи, кыргыз тилинде канча сүйлөм мүчөсү бар? Сүйлөм мүчөсү бул члены предложения. Кыргыз тилинде бардыгы 5 сүйлөм мүчөсү бар. Алар баяндооч, аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Бардыгы 5. Алар канчага бөлүнөт? Негизинен алар 2 чоң топко бөлүнөт. Баш мүчө жана айкындооч мүчө. Баш мүчө — главные члены предложения, айкындооч мүчө — второстепенные члены предложения. Баш мүчөлөр кандай болуп бөлүнөт? Баш мүчөлөр жана баяндооч. Значит, главное предложение делится на 2 части, подлежащие и сказуемые. Төртүнчү, айкындооч мүчөлөр кандай болуп бөлүнөт? Айкындооч мүчөлөр 3кө бөлүнөт. Аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Значит, второстепенные члены предложения делятся на 3 части: определение, дополнение и обстоятельства. Бешинчи, менен баяндооч кандай суроолорго жооп берет? Жооп берет. Ким эмне, кимиси эмнеси деген суроого баяндооч болсо эмне болду, эмне болуп жатат, эмне кылып жатат, эмне болот деген суроолорго, ошондой эле ким эмне, кандай, канча деген суроого дагы жооп берет экен. Алтынчы, кандай, канча, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдө эмне кызмат аткарат? Бул төмөндөгү суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдө аныктооч болушат. Жетинчи, толуктоочтор кандай суроолорго жооп берет? Толуктоочтор кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден деген суроолорго жана ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берет. Сегизинчи, бышыктоочтор кандай суроолорго жооп берет? Бышыктоочтор сүйлөмдө кандай, канча, кайда, кантип деген суроолорго жооп берет. Эмесе балдар, мен которуп отурганга мүмкүнчүлүк болбой калат экен, убакыт
жетишпейт. Ошондуктан, дети, это вам понятно, это мы проходили тот урок, то вы внимательно прошлую тему прочитайте. Хорошо, если вам непонятно. Эмесе жаңы тема. Жөндөмөлөр бул падежи, толуктооч, анын түрлөрү, это дополнение и их виды. Жөндөмөлөрдү карагыла. Жөндөмөлөр кыргыз тилинде 6га бөлүнөт. Аточ, суросу ким эмне, илик кимдин эмненин деген суроого жооп берет. Мүчөсү нын деген мүчө. Нын мүчөсү илик жөндөмөсүн жасайт. Нын мүчөсү 12ге өзгөрөт. Нын, нин, нун, нүн, дын, дин, дун, дүн, тын, тин, тун, түн. Барыш жөндөмө. Барыш жөндөмө кимге, эмнеге. Мүчөсү га. Га мүчөсү 8ге өзгөрөт. Га, ги, го, гө, ка, ке, ко, кө. Табыш жөндөмө. Табыш жөндөмө кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Аны жасоочу, табыш жөндөмөнү жасоочу мүчө ны. Ны мүчөсү 12ге өзгөрөт. Ны, ни, ну, нү, ды, дү, ды, ди, ду, дү, ты, ти, ту, түү. Жатыш жөндөмөсү. Жатыш жөндөмөсү кимде, эмнеде деген суроого жооп берет. Жатыш жөндөмөсүн жасоочу мүчө да мүчөсү. Да мүчөсү 8ге бөлүнөт. Да, де, до, дө, та, те, то, тө. Чыгыш жөндөмөсү. Чыгыш жөндөмөсү кимден, эмнеден деген суроого жооп берет. Жөндөмөнү, чыгыш жөндөмөсүн жасоочу мүчө дан деген мүчө. Дан 8ге өзгөрөт. Дан, ден, дун, дүн, тан, тен, тон, төн. Эмесе карагыла, жөндөп көрөлү. Аточ ким, асан. Илик кимдин, асандын. Барыш кимге, асанга. Табыш кимди, асанды. Жатыш кимди, асанда. Чыгыш кимден, асандан. Андан кийинки сөз окуучу. Окуучу суросу ким? Аточ ким? Окуучу илик кимдин, окуучунун. Барыш кимге, окуучуга. Табыш кимди, окуучуну. Жатыш кимде, окуучуда. Чыгыш кимден, окуучудан. Эми эмне деген суроого жооп берген сөзгө көңүл бургула. Эмне мектеп. Аточ эмне мектеп. Илик эмненин, мектептин. Барыш эмнеге, мектепке. Табыш эмнени, мектепти. Жатыш эмнеде, мектепте. Чыгыш эмнеден, мектептен. Эмесе бул дагы негизги бөлүгү. Бүгүнкү теманын негизги бөлүгү. Биз айтканбыз балдар. Бул жерде биздин экинчи тема жөндөмөдөн башка дагы толуктооч жана анын түрлөрү деп айтканбыз. Ошон үчүн мына ушул бөлүккө жакшылап туруп көңүл бургула. Айырмачылыгын билиш керекпиз. Кыйыр толуктооч менен тики толуктоочтун. Эмесе карагыла. Аточ жөндөмөсү ким, эмне деген суроого жооп берет. Эгер сүйлөмдө ким, эмне деген атооштун суроосуна жооп берсе, алар сүйлөмдө ээ болушат. Подлежащие. Значит, отвечает на вопрос ким, эмне, то в предложениях это подлежащие. Илик жөндөмөсү кимдин, эмненин деген суроого жооп берет. Анда сүйлөмдө бул суроого жооп берсе, анда аныктооч болушат, определение.
Демек, значит, балдар, если отвечает на вопрос в предложениях кимден эмненин, то в предложениях это бывает определение. Барыш жөндөмө кимге, эмнеге деген суроого жооп берет. Эгерде барыш жөндөмө кимге, эмнеге деген суроого жооп берсе, толуктооч болот. Эми көңүл бургула балдар, жакшылап көңүл бургула. Карагыла, толуктооч. Эгерде барыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, табыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, жатыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, чыгыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, анда булардын бардыгы толуктооч деп аталат. Если дети отвечают на вопрос барыш жөндөмөгө кимге, эмнеге деген суроого жооп берсе, кимде эмнени, кимде эмнеде, кимден эмнеден деген отвечает на такие вопросы, то в предложениях они бывают толуктооч, это дополнение болот, дополнение. Эми толуктоочту биз экиге бөлөбүз. Кыйыр толуктооч жана тики толуктооч. Көңүл бургула боекторуна. Внимание на краску деп айтамбы орусча. Карагыла. Эгерде барыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, барыш, көңүл бургула, жатыш кимде эмнеде болсо, чыгыш кимден эмнеден болсо, бул 3 жөндөмөнүн суроосуна жооп берген сөздөр, карагыла, кыйыр толуктооч, это косвенное дополнение, косвенное кыйыр толуктооч көрдүңөрбү, үчөөсү. Ал эми карагыла, табыш жөндөмөсү кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Кимди, эмнени деген суроого жооп берсе, анда бул тики толуктооч. Это прямое дополнение. Если отвечает на вопрос кимди, эмнени, это называется прямое дополнение болуп калат экен. В предложениях бывает так, да? И мисал келтирели жакшылап. Эгерде жакшы түшүнбөгөн болсоңор, балдар, жакшылап туруп, үндү кайрадан жазылган үндү карагыла дагы, түшүнгөнгө аракет кылгыла. Если вам непонятно, прочитайте несколько раз. Если совсем непонятно, то звоните мага. Дальше. Мисал келтирели биз. Мисалы, грек жаңгагынын жемиши ар түрдүү тамак ашка колдонулат. Тамак ашка. Демек, жемиши эмнеге колдонулат? Эмнеге? Жөндөмө кайсыныкы? Барыш жөндөмөнүн суроосу болду. Эмнеге колдонулат? Демек, эмнеге деген суроого жооп берсе, анда бул кыйыр толуктооч. Кийинки сүйлөм. Демек, это кыйыр толуктооч, косвенный дедик, значит, тамак ашка это косвенное дополнение. Отвечает на вопрос барыш жөндөмөнүкүнө. Дальше. Жаңгактын жыгачынан эмеректерди жасашат, мөмөсүнөн майларды алышат. Сүйлөм татаал сүйлөм бекен. Биринчи сүйлөмдү карагыла. Жаңгактын жыгачынан эмеректерди жасашат, эмнелерди жасашат, эмнелерди. Боекко көңүл бургула. Внимание на краску. Эмеректерди, значит, это кандай толуктооч экен? Тики толуктооч. Это прямое дополнение. Мөмөсүнөн майларды алышат. Эмнесинен алышат. Эмнесинен бул чыгыш жөндөмөнүн суроосу. Чыгыш жөндөмөнүн суроосу. Эгер чыгыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, анда бул дагы кыйыр толуктооч. Мына мындай мисалдарды көп келтирсе болот, бирок бизге мындай убакыт берилген жок. Эмесе, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Бул жерде бир нече сүйлөм, менимче 5 сүйлөм болсо керек. Жакшылап көңүл бурасыңар дагы. Көп чекиттерди байкагыла, көп чекиттердин ордуна жөндөмө мүчөлөрдү коесуңар. Мисалы үчүн, аккан суу булактан башталат. Эмнеден башталат? Булактан башталат. Демек, булактан башталат. Ойлонгула өзүңөр, балдар. Ойлонгула, эгер чыгыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берсе, анда бул эмне болмок экен? Анда бул
қиыр толықточ болмақ. Эми геп анда эмес, геп силердин бул көп чекиттин ордуна тууралап туруп мүчөлөрдү коюшуңарда болуп эсептелет да. Значит, домашнее задание, балдар, понятно вам? Значит, мы будем ставить многоточиенин ордуна мы будем ставить падежное окончаниелерди. Эмесе, балдар, кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.